Siz сезгендирсиз биздин көлүбүздүн жээгибиздеги абасы укмуштуудай таза жана салкын экендигин, биринчи кезекте кечээки биздин кезектеги саммитти өткөрүү жана анын алкагындагы жемиштүү иш үчүн ыраазычылык билдирем. Эки тараптуу сапар менен келип кетүүгө чакыруумду кабыл алганыңыз үчүн ыраазычылык билдиремин. Мен анын тарыхый маанисин өзгөчө белгилегим келет. Анткени биздин кызматташтыгыбыздын тарыхында биринчи жолу биздин өлкөгө Европа Бирлигинин башчысынын мындай жогорку сапары өтүп жатат. Биз бул фактыга чоң маани беребиз. Мен сиздин өлкөбүзгө жана аймакка болгон жеке көңүлүңүз бизге Европа Бирлиги менен өнөктөштүктү мындан ар тараптуу өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө кошумча стимул берерине ишенем. Биз мамлекеттүүлүгүбүздүн түптөлүшүнүн жолунда Европа Бирлигинин достук колдоосун дайыма сезип келгенбиз жана бул үчүн сизге ыраазыбыз. Бүгүн мен сиз менен эки тараптуу кызматташуубузга жана биздин аймактагы иштердин абалына байланыштуу бир нече маселелерди талкуулап берет. Урматтуу Мишель мырза, сөз сизде. De ma délégation pour la chaleur de votre hospitalité et la qualité. Господин президент, благодарю вас за вышесказанное. Я хотел бы выразить особую благодарность и вам, и вашим командам, вашим делегациям за подготовку такого великолепного приема, за ваше гостеприимство. И я хотел бы также вас поблагодарить за инициативу, проявленную вами. Вы пригласили всех лидеров 5 стран региона Центральной Азии на саммит, который прошел вчера. И я уверен в том, что это событие придаст новый толчок в развитии отношений между регионом Центральной Азии и Евросоюзом. И я также совершенно уверен в том, что сегодняшняя встреча позволит вывести на новый уровень отношений между Кыргызстаном и Евросоюзом и придаст новый толчок и откроет новую главу в наших двусторонних отношениях.